Ысык көл районунун Кар ой айылында уюштурулган тажрыйба алмашууга Нарын жана Кочкор райондоруна караштуу айыл өкмөттөрдүн башчылары чакырылган. Аларга Ысык көл районунун айрым айылдарында жергиликтүү калктын жашоо тиричилигин жакшыртуу, ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү жаатында ишке ашырылып жаткан долбоорлор тууралуу маалыматтар берилип, турмушка ашыруу жолдору, механизмдери жана каржы маселелеринин чечилиши боюнча да кеңири пикир алышуулар болду. Ысык көл районундагы тажрыйбаны көрүү үчүн Нарын облусунун Нарын жана Кочкор райондорунун айыл өкмөт башчыларын алып келдик. Бул жерде ошол биз долбоорго катышып, жыйынтыкка жеткен, жакшы ийгиликке жеткен айыл өкмөттөрдүн ийгилигин башка айыл өкмөттөрдө жайылтсын деген максатта. Сөзсүз эле долбоорго жазып же долбоорго катышып жетүү эмес, маселе ошол аракет көрүү. Ал жерде ошол айыл өкмөттүн аракети, долбоорго катышканда дагы ал канчалык аракеттенип ошо долбоор жазды, проектти кантип жазды, ишти кантип уюштурду, анын экономикалык туруктуулугу канча, кандай жүргүзүлүп атат, ишти уюштуруудагы башкаруу системасы кандай коюлду, тарифтерди кантип бекитти, рентабилдүүлүк кандай, мына ушул нерсенин баарын айыл өкмөттөргө биз айтып берип атабыз. Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган Хелвитас долбоору аркылуу Ысык көл районунда жакынкы жылдар аралыгында бир катар иштер аткарылган. Алардын бири Кар ой айылындагы Айыл келечеги бала бакчасына курулган саркынды сууларды тазалоочу жайы. Бала бакчадан чыккан саркынды сууларды тазалоо жагы буга чейин көйгөй болсо, айыл өкмөтү долбоордон 500 000 сом грант утуп алып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 миллион 300 000 сомго жакын акча бөлүп, тазалоочу жайды курушкан. Учурда 90% иш аткарылып бүттү. Бул жайга атайын технологияларды эске алып, заманбап жабдуулар орнотулгандыктан тазаланып чыккан сууну сугат иштерине да колдонсо болот. Бул жерде 4 емкость турат, бачоктор. Технологиясы жанагындай улам бири-биринен стёк менен алып барып, анан аэрация менен очистка болот. Аякы суусу келип бул жерге топтолот. Биз азыр байкап көрөлү деп атабыз, канча объемдо болот. Эгер бул жерден да объемна чыгып баштаган болсо, биздин могу ылдый көздөй дагы труба салып туруп, жанагы ирригацияга кошуп коелу деп атабыз да, эгер суу объемны чыгып баштаса. Объемн көрөбүз да азыр эффекти кандай болот. Бостери, Кумбел жана Темир айыл аймактары биргелешип, муниципалитеттер аралык кызматташуунун алкагында катуу турмуш тиричилик таштандыларын чогултуп, ташып чыгаруу кызматын уюштурушкан. Бул ишке дагы жергиликтүү деңгээлдеги кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунан 5 миллион сом грант берилип, 8 миллион сом жергиликтүү казынадан каржыланып, жалпы суммасы 13 миллион сомдук иштер аткарылган. Мында Бостери айыл аймагы лидер айыл аймак катары көрсөтүлүп, Бостери тазалык муниципалдык ишканасынын базасында жаңы техникалар алынып, калкка тейлөө көрсөтүлүүдө. Аталган 3 айыл аймагында туризм тармагы жакшы жолго коюлгандыктан, таштанды ташып чыгаруу жагынан өз убагында жасалган иш катары элдин да, эс алуу жайларынын да колдоосуна ээ болду. Айлана чөйрөбүздү коргоо боюнча кандай десем, атайын роликтер да даярдалган ушу долбоор тарабынан. Аларды да көргөзүп, бул соц тармактарда, WhatsApp группаларда болобу, анан ошолордун жардамы менен элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Анан тариф жагы болсо, башында ушул жана аталган окутуулардан үйрөнгөндөн кийин азыркы учурда ушул Бостери айыл аймагын айтып кетсем 50 сом болчу бир кожолуктан. Бирок дагы тактап ийне жибине чейин баарын эсептегенден кийин азыр тарифтин баасы 100 сомдун тегерегинде болуп атат. Мына жакында коомдугу болот ушу тариф боюнча. Элге ошону туура түшүндүрүп 100 сом болсо, мына айына ар бир кожолуктан ошондо 100 сомдон болот да. Ишкана учурда 3 айыл аймакка караштуу айылдардан жана эс алуу жайларынан атайын түзүлгөн графиктин негизинде таштандыларды чыгарат. Кызмат көрсөтүүнүн акысы айылдык жыйында талкууланып кабыл алынган. Таштанды жыйноодо жаңыча ыкмалар киргизилип, чогултулган калдыктар алгач пресстелип, андан соң таштанды полигонуна жеткирилет. Бул ыкма унаа чыгымдарын азайтууга, таштанды жайын үнөмдүү пайдаланууга да шарт түзөт. Азыр баарыбыз эле көрүп турабыз, бул мындай кичинекей эле зат болуп атпайбы? Ичи объему. Объему анчалык деле көп эмес да, ичин көрсөңүздөр болот. Мынакей. Ушуга чейин сыгып келет да пресс. Өйдөдөн ылдый түшүп, ушуга чейин сыгып келет да. Бул размерге, ушул размерге. Мына жигиттер болуп бизге жардам берип өткөндө ичин сыгып көрдүк да. Ичин сыкканда деген жана гигант машина бар эмеспи? Мал ташыган баарыбыз эле билебиз да. Ошол потологуна 1 метрдай жетпей келген.
ошону салып туруп сыкканда мондай брикеттен экөө эле чыкты. 2 штук эле? 2 эле брикет чыкты. Корумду айылында болсо ичүүчү суу жагынан маселе жок. Айылдагы таза суу долбоору мурдатан эле Арис программасы менен ишке кирген. Бирок айылдын четиндеги жаңы конушта таза суу болгон эмес. Аны чечүүгө кайрадан эле Швейцария өкмөтү колдоо көрсөтүп, жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүү долбоорунан грант катары 5 миллион сом берилген. Ага кошумча 850 миң сом айыл өкмөтүнөн бөлүнүп, Сураналы Жоламанов атындагы жаңы конушка таза суу чыгарылган. Канча сууну расход кылса ошого жараса тарифтин негизинде анан эң эле баягы жакшы нерсе элди биз үйрөтүп алганбызда ар бир үйдү кыдырбайбыз биз. Элдер биздин мына ушул офиске келип туруп квитанциясын көтөрүп келет. Биринчи квитанцияны таратабыз показания алгандан кийин. Анан ошо квитанцияны көтөрүп келип туруп акчасын төлөп туруп анан рахматын айтып алып анан кетишет. Нарын облусунун айылдарында да мындай долбоорлор ишке ашырылууда. Бирок айрым маселелер боюнча түшүнбөстүк жараткан нерселер бар. Бул жолку тажрыйба алмашууда тарифтерди иштеп чыгуу жана кызматты пайдалануучулар менен иштешүү, долбоорлордун мыйзамдык ченемдик нормалары боюнча көп суроолоруна жоопторду алышты. Биз үчүн эң пайдалуу болду. Эми көп биз колдонбогон практикаларды айтып берди. Ошондой эле жанагы иш тажрыйбаларын, кандай бюджеттерин кандай кылып чогултуу, ачык айкындылык, ошонун баарын элдерди кандай мобилизациялоо көп жумуштар айтылды да. Муну биздин практикабызга өтө жардамы тиет деп ойлойм. Бизге эң жакшы таасир жана жакшы багыттар болуп берди деп айта алам. Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу уюштурган тажрыйба алмашуу иш-чарасы өз натыйжаларын берүүдө. Мындай иш-чаралар өлкөнүн башка облустарында да уюштурулуп жатат. Алмаз Үкүев, Асылбек Касенов, Нурлан Чойбеков, ысыкөл жаңылыктары.